Жөө жүрүштүн катышуучулары, Кочкорсор шаар мэриясынын аппарат кызматкерлери, жалпы мугалимдер, студенттер, окуучулар бүгүн ушул 1 декабрь ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү күнү менен силерди куттуктаймын. Ушундай аты жаман оорудан алыс бололу. Силер жаштар биздин келечегибизсиңер. Ошондуктан ушундай сергек жашоого чакыруу максатында мына жөө жүрүшкө чыктык. Бардыңарга катышканыңар үчүн рахмат. Кочкорсор шаар мэриясынын профсоюздардын Assalamu alaikum, урматтуу окуучулар, урматтуу бүгүнкү жөө жүрүшүнүн катышуучулары, урматтуу студенттер. Бүгүн ошол 1 декабрь ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү күнү. Барыңыздар ден соолук каалайм. Барыңыздар денени чыңдап, спорт менен алектенип, ушул оорудан ар дайым алыс болуңуздар. Эми ушул жерде баарыбыз бүгүнкү максат жөө жүрүштүккө ВИЧ-СПИДтин ошол алдын алуу максатында чыгып атасыздар дейм. Сен бир кадам чыккын. Неме ВИЧ-СПИД канча жол менен чыгат? 4 жол. Катып атпайт. Жол айтчы тез-тез. айтып Экинчиси Эниден балага. өзүм билбейм аны, эжекени айттырбай. Өшкөндөн жуга жукпайбы? Жугабы? Дагы 4-нчиси кайсы? Тынчтангыла. Сен чек алдыга бир кадам аркалап кийгенсиз. ВИЧ-СПИД качан бул оору кабыл алынган, качан пайда болгон биринчи? Каяктан болгон? 87. Билбейсиң сен аны? Урматтуу студенттер, урматтуу окуучулар, бул ВИЧ-СПИД 1981-жылы 5-июнда катталган эң биринчи жолу Америкада. Элге жайылып кетпесин деп 5 жыл бою эч ким айткан эмес. 1986-жылы бул 5 жылдан кийин бул оору ачыкка чыгып америкалык аял каза болгондон кийин 1988-жылы 1 декабрда ушул ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү күнү деп бул жарыяланган. Ошондон кийин 1996-жылы Бириккен Улуттар уюму тарабынан ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү күнү, каршы күрөшүү деп атайын бир программа кабыл алынган. Буну баарыбыз билели. Билерден алдыр мына бала мына кыздар билбей калып атат. Уят, баарыңар билгиле. Бул оору 3 түр менен жугат экен, мынакей. Кан менен, ишпирistен, жыныстык катнаштан, анан энеден, бала эмгизүүдөн жугат экен. Буну баарыбыз билели, ушулардан алыс болуп, Кыргызстаныбыздагы дени сак, өнүккөн өлкө болуп, мыкты спортсмендер, мыкты чыныгы эр азаматтар өсүп жетилиште биз тилектешибиз. Өшкөндө жукпайт экен деп анан өшөрбөй, этият болгула айтып коеюн да, эй. Мындай таза болуп түшүнүңөрбү? Давай ден соолукту жакшы караңыздар. 3 жол менен гана жугат, ошого этият болуңуздар, ишпирistен, жыныстык катнаштан, анан кийин энеден балага эмгизүүдөн жугат. Ден соолук болуңуздар, барыңыздар, ийгилик.